Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз Республикасынын расмий статистика системасына киришүү онлайн курсуна кош келиңиздер. Курстун биринчи бөлүмү Кыргыз Республикасында расмий статистиканын системасын уюштуруу. Бөлүм төмөнкү бөлүктөрдөн турат. Биринчиси статистика эмне үчүн керек. Экинчиси кыргыз статистикасынын өнүгүү тарыхы. Үчүнчүсү расмий статистиканын түшүнүгү, милдеттери жана принциптери. Төртүнчүсү расмий статистика чөйрөсүндөгү укуктук мамилелердин субъекттери. Бешинчиси Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин түзүмү. Бизге статистика эмне үчүн керек? Негизинен статистика бизди бардык жерде курчап турат. Коомдун керектөөлөрү катары карасак, статистика бул баарынан мурда статистикалык маалыматтар, башкача айтканда, коомдук турмуштун ар кандай тараптарын мүнөздөгөн сандык маалыматтарынын жыйындысы. Мисалы, калк жөнүндө статистикалык маалымат болушу мүмкүн, же калктын жашоо деңгээли жөнүндө маалымат, же мисалы ишканалардын продукциясын чыгаруу же пайданын өлчөмү жөнүндөгү маалыматтар жана башкалар. Көпчүлүгүбүз жалаң сандар менен иштебесек деле, кандай гана болбосун, күн сайын статистика менен иш алып барабыз. Статистиканы биздин сыналгылар чагылдырат. Алар телефондордон, радиолордон таркатылат жана социалдык тармактарда да көп. Статистика бардык жерде, соода борборлорунда, мектептерде, ашканада, уктоочу бөлмөдө. Статистика төрөлгөндөн баштап биз менен болот жана каалайбызбы, каалабайбызбы, биз өлгөндө статистиканы өзүбүз толуктайбыз. Ошол эле учурда статистика абдан пайдалуу. Ал аба ырайын алдын ала айтууга, интернеттеги маалыматты уюштурууга, экономиканы, медицинаны өнүктүрүүгө, мода тенденцияларын калыптандырууга жардам берет. Статистика шайлоодо жеңүүгө, акча табууга, кимдир бирөөнүн артыкчылыгын далилдөөгө салымын кошот. Ошондо статистиканы мынчалык зарыл кылган эмне? Эң жөнөкөй түшүндүрмөсү, статистика көптөгөн маанилүү нерселерди көзөмөлдөөгө жардам берет. Ал өз кезегинде биздин татаал дүйнөнү жакшыраак түшүнүүгө жана башкарууга көмөктөшөт. Бирок бардык маалыматты статистика деп айтууга болбойт. Бүгүнкү күндүн бирден бир чакырыгы бул чоң маалыматтар агымы. Күн сайын 2,5 квинтиллион байт маалыматтары түзүлөт. Натыйжада азыркы дүйнөдөгү маалыматтардын 90% акыркы бир нече жылда пайда болду. Бирок бул маалымат чийки жана көпчүлүк колдонуучулар үчүн маанисиз. Статистика чийки маалыматтарды чечим кабыл алуу үчүн колдонула турган маалыматтарга жана көрсөткүчтөргө айлантат. Ошентип, расмий статистика мамлекеттик органдарга, бизнес секторуна жана коомчулукка негиздүү чечимдерди кабыл алуу үчүн экономикалык, демографиялык, социалдык жана экологиялык чөйрөлөрдөгү абал жөнүндө маалыматтар менен камсыз кылуучу заманбап коомдун маалымат системасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Экинчи бөлүк. Кыргыз статистикасынын өнүгүү тарыхы. Кыргыз статистикасынын өнүгүү тарыхын шарттуу түрдө 3 этапка бөлүүгө болот.
Биринчи этап 1876-жылы Кыргызстан Россиянын курамына киргенден кийин башталат. Ошол мезгилде Россияда мамлекеттик статистиканын системасы калыптанып жаткан. Анын башкаруу органы Ички иштер министрлигинин Борбордук статистикалык комитети болгон. Мамлекеттик статистиканын жергиликтүү органдары облустук статистикалык комитеттер жана земствонун статистикалык бюролору болгон. Алардын негизги иши аймактарда, анын ичинде Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча, башкача айтканда, саламаттыкты сактоо, билим берүү, жерди пайдалануу, базарларды эсепке алуу маселелери боюнча маалыматтарды чогултуу жана рыноктук бааларды каттоо, сот иштеринин түрү, саны жана жүрүшү боюнча маалымат берип турушкан. Экинчи этап Кара Кыргыз автономиялуу облусу РСФСРдин курамына кирген Кыргыз АСРине айланган советтик мезгилге тиешелүү. 1926-жылы статистика боюнча комитет түзүлүп, ага статистикалык маалыматтарды комплекстүү иштеп чыгуу, ошондой эле ошол кезде ар түрдүү ведомстволордун жана мекемелердин составына кирген статистикалык органдардын ишин координациялоо милдети жүктөлгөн. Борбордук статистика башкармалыгынын негизги милдеттери РСФСРдин Борбордук статистика башкармалыгынын тапшыруусу боюнча статистикалык иштерди аткаруу, өнөр жайда, айыл чарбасында, калктын турмуш деңгээлинде изилдөөлөрдү жүргүзүү, материалдарды иштеп чыгуу жана статистикалык отчетторду түзүү, жергиликтүү бийлик органдарын статистикалык материалдар менен камсыз кылуу, баштапкы статистика органдарынын ишине жетекчилик кылуу, статистикалык маалыматтарды жана статистика боюнча билимдерди жайылтуу, статистикалык материалдарды жарыялоо. 1987-жылы Кыргыз ССРинин Борбордук статистикалык башкармасы статистика боюнча мамлекеттик комитетке айландырылган. Үчүнчү этап 1991-жылы Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондо башталат. Советтер Союзу тарагандан кийин эгемендүү Кыргызстан административдик реформаларды, анын ичинде рынок экономикасынын өнүгүшүнүн талаптарына ылайык эсептин жана статистиканын эл аралык кабыл алынган системасына өтүү максатында статистикада реформалар болду. Кыргыз ССРинин мамлекеттик статистика комитети Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик статистика агенттиги болуп өзгөртүлдү. 1994-жылдын январында мамлекеттик статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынган. Ал КМШ өлкөлөрүндө кесиптик көз карандысыздыктын өнүгүү тенденциясын белгилеген биринчи мыйзам болгон. Мамлекеттик статистика агенттиги Кыргыз Республикасынын мамлекеттик статистика комитети болуп өзгөртүлүп, өкмөттүн курамынан чыгып кеткен. Бул мамлекеттик статистика тутумунун саясий жана мамлекеттик структуралардын таасиринен көз карандысыздыгынын кепилдиги болгон. Ушул эле жылдын май айында статистикалык системада жаңы структуралык өзгөрүүлөр болуп, натыйжада Кыргыз Республикасынын президенти Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитети жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык статистика боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик комитетине улуттук статистикалык комитет статусу берилди. Мыйзамдык базаны андан ары өркүндөтүү максатында 2007-жылдын март айында мамлекеттик статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын жаңы мыйзамы кабыл алынган. Ал бухгалтердик эсеп
жана расмий статистика чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун укуктук негизин бекемдейт. 2014-жылдын январында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы статистиканын негиздөөчү принциптерин кабыл алып, чечим кабыл алууда жогорку сапаттагы расмий статистиканын маанилүү ролун баса белгилеген. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы мүчө мамлекеттерине статистикалык маалыматтарды чогултууда, иштетүүдө жана жарыялоодо ушул принциптерди сактоону сунуштады. Мамлекеттик статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында Бириккен Улуттар Уюмунун принциптери айтылганына карабастан, расмий статистиканын кээ бир негизги түшүнүктөрү аныкталган эмес жана колдонулган эмес. Ошондуктан 2019-жылдын июль айында Бириккен Улуттар Уюмунун расмий статистика чөйрөсүндөгү фундаменталдык принциптерине негизделген расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жаңы редакциясы кабыл алынган. Үчүнчү бөлүк. Расмий статистиканын түшүнүгү, милдеттери жана принциптери. Расмий статистика түшүнүгү 3 мааниде аныкталат. Биринчиси. Статистикалык маалыматтар өлкөдөгү экономикалык, демографиялык, социалдык жана экологиялык массалык кубулуштарды мүнөздөйт. Экинчиси. Статистика Бириккен Улуттар Уюмунун негизги принциптерине, эл аралык стандарттарына жана сунуштарына ылайык иштелип чыгат, даярдалат жана жайылтылат. Үчүнчүсү. Статистикалык маалыматтар улуттук статистикалык башкармалыгы жана башка өндүрүүчүлөр тарабынан даярдалат. Тиешелүү мыйзамдарда жана статистикалык программаларда расмий статистика катары белгиленет. Расмий статистиканын негизги милдети мамлекеттин жана коомдун негиздүү чечимдерди кабыл алуусун колдоо үчүн объективдүү жана калыс маалымат менен камсыз кылуу болуп саналат. Расмий статистика жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5-беренесине ылайык расмий статистиканын бардык өндүрүүчүлөрү расмий статистиканын принциптерине ылайык иштеп чыгууну, өндүрүүнү жана жайылтууну ишке ашырышат. Мындай 7 принцип бар. Биринчи принцип. Кесиптик көз карандысыздык. Бул расмий статистиканын жүргүзүүчүлөрү статистиканы иштеп чыгуу, жүргүзүү жана жайылтуу, анын ичинде пайдаланылган маалымат булактарын, концепцияларды, аныктамаларды, усулдарды жана классификацияларды тандоо, ошондой эле жайылтуунун бардык формаларынын мөөнөттөрүн жана мазмунун аныктоо боюнча өз чечимдерин көз карандысыз, саясий же жана башка тышкы булактардын кандайдыр бир таасирисиз жана кийлигишүүсүз кабыл алуусун билдирет. Экинчи принцип. Калыстык жана объективдүүлүк. Бул расмий статистика кесипкөй стандарттарга ылайык, бейтарап, ишенимдүү жана калыстык менен иштелип чыгат, жүргүзүлөт жана жайылтылат. Андан тышкары, саясий билдирүүлөргө же түшүнүктөргө көз каранды болбой тургандыгын билдирет. Бардык пайдалануучуларга расмий статистиканы алууга тең жана бир убакытта жеткиликтүүлүк берилет. Үчүнчү принцип. Тактык жана ишенимдүүлүк. Бул расмий статистика максималдуу анык, так жана чыныгы маалыматтарды чагылдырат. Ошондой эле булактарды, аны жүргүзүүнүн жана жайылтуунун усулдарын жана жол-жоболорун тандоого колдонулуучу илимий критерийлерге таянат дегенди билдирет. Төртүнчү принцип. Макулдашуучулук жана салыштыруучулук.
Башкача айтканда, расмий статистика убакыт боюнча динамикада, региондор, өлкөлөр боюнча эл аралык деңгээлде макулдашылган жана салыштырылган мүнөзгө ээ. Бешинчи принцип — ачыктык жана айкындуулук. Бул расмий статистика ачык, түшүнүктүү түрдө берилет дегенди билдирет. Колдонулган усулдар, жол-жоболор пайдалануучуларга ачык формада жеткирилет. Бул туура чечмелөөнү камсыз кылат. Алтынчы принцип — статистикалык купуялуулук жана статистикалык максаттарда гана пайдалануу. Бул расмий статистиканы жүргүзүүчүлөр тарабынан жыйналган же алынган жана юридикалык жактарга таандык жекече маалыматтардын өтө купуялуулугун, ошондой эле мындай маалыматтарды статистикалык максаттарда гана пайдаланууну билдирет. Ал эми жетинчи принцип — релеванттуулук. Бул расмий статистиканын пайдалануучулардын учурдагы жана келечектеги керектөөлөрүнө ылайык келүүсүнүн, ошондой эле жарандардын жалпыга жеткиликтүү маалыматтарды алууга болгон укуктарынын сакталышын билдирет. Төртүнчү бөлүк — расмий статистика чөйрөсүндөгү укуктук мамилелердин субъекттери. Расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-беренесине ылайык расмий статистика чөйрөсүндөгү укуктук мамилелердин субъекттери болуп төмөнкүлөр саналат. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, башка расмий статистиканы жүргүзүүчүлөр, респонденттер, расмий статистиканы пайдалануучулар, административдик маалыматтарды жеткирип берүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын статистика боюнча кеңеши. Улуттук статистикалык комитет жана башка расмий статистиканы жүргүзүүчүлөр Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык тутумун түзөт. Улуттук статистикалык комитети расмий статистиканын алдыңкы өндүрүүчүсү болуп саналат жана улуттук статистикалык тутумунда расмий статистиканы иштеп чыгууну, өндүрүүнү жана жайылтууну координациялоону камсыз кылат. Улуттук статистикалык комитет кесипкөй көз карандысыз орган болуп саналат. Анын ишине кийлигишүүгө жол берилбейт. Башка расмий статистиканы жүргүзүүчүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүмдүк бөлүмдөрүнөн, мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан түзүлөт. Алар жалаң же негизинен расмий статистиканы иштеп чыгуу, өндүрүү жана жайылтуу менен алектенет. Мисалы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында мындай бөлүм болуп финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы эсептелет. Кийинки субъект — респонденттер расмий статистиканы жүргүзүүчүлөр тарабынан маалыматтарды топтоонун алкагында өзү жана өз иши жөнүндө маалыматтарды берүүчү жеке юридикалык жактар же үй чарбалары. Расмий статистиканы пайдалануучулар расмий статистикага уруксаты бар же уруксат алган аларга жеткиликтүү болгон жалпы коомчулук, массалык маалымат каражаттары, менчигинин түрүнө карабастан ишканалар жана уюмдар, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, илимий кызматкерлер жана студенттер, эл аралык уюмдар жана башка мамлекеттердин уюмдары. Мисалы, сүрөттө маалымат каражаттары эң тар сегментти ээлейт. Анткени алар терең талдоосуз белгилүү бир убакыт жана жер үчүн жалпы статистикалык көрсөткүчтөрдү колдонушат. Өкмөт расмий статистиканын эң ири пайдалануучусу болуп саналат. Анткени алардын маалыматтарынын негизинде мамлекеттик пландоо,
чечимдерди кабыл алуу жана мамлекеттик программалар ишке ашырылат. Илимий коомчулук менен изилдөөчүлөргө келсек, башка пайдалануучулардан айырмаланып, алар өз изилдөөлөрүндө макро гана эмес, микро деңгээлде дагы кеңири статистикалык маалыматты колдонушат. Кийинки субъект административдик маалыматтарды жеткирип берүүчүлөр. Административдик максаттарда чогулган маалыматтарды расмий статистиканы жүргүзүүчүлөргө берүү мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары. Дагы бир субъект Кыргыз Республикасынын статистика боюнча кеңеши расмий статистиканы стратегиялык өнүктүрүү боюнча консультациялык кеңеш берүүчү орган болуп саналат. Кеңештин негизги максаты расмий статистиканы жүргүзүүчүлөр үчүн стратегиялык мүнөздөгүч сунуштарды иштеп чыгуу болуп саналат. Кеңештин ролу расмий статистиканын релеванттуулугун жогорулатуу жана улуттук статистикалык системанын ачык айкындуулугунун жана отчеттуулугунун принциптерин жайылтуу болуп саналат. Улутстатком өзүнүн кызматкерлери жана имараттары менен камсыздоо аркылуу кеңештин катчылыгынын иш милдеттерин жүзөгө ашырат. Бешинчи бөлүк Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин түзүмү. Улуттук статистикалык комитет расмий статистиканын алдыңкы жүргүзүүчүсү болуп саналат. Анын түзүмү слайдда көрсөтүлгөн. Статусуна ылайык Улуттук статистикалык комитет республиканын президентине гана отчет берет. Кыргыз Республикасынын статистика боюнча кеңеши жогоруда айтылгандай расмий статистиканы стратегиялык өнүктүрүү боюнча консультациялык кеңеш берүүчү орган болуп саналат. Улуттук статистика комитетинин системасын башкаруу үчүн 7 адамдан турган коллегиалдуу орган түзүлөт. Ал кызматы боюнча Улуттук статистика комитетинин төрагасынан жана анын орун басарларынан турат. Коллегиянын калган мүчөлөрү Улуттук статистика комитеттин кызматкерлеринин ичинен төраганын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан дайындалат. Коллегиянын иши жана функциялары Улуттук статистика комитеттин төрагасы тарабынан бекитилүүчү тиешелүү жобо менен аныкталат. Улуттук статистика комитетинин коллегиясы өзүнүн жыйналыштарын зарылдыгына жараша, бирок айына бир жолудан кем эмес өткөрөт. Улуттук статистика комитетинин төрагасы коллегиянын ишине жетекчилик кылат жана анын жыйналыштарын ал жок болгон учурда анын орун басары өткөрөт. Улуттук статистика комитетинин коллегиясынын чечимдери токтом түрүндө кабыл алынат жана анын аткарылуусу мамлекеттик статистика системасынын бардык органдары жана кызматкерлери үчүн милдеттүү болуп саналат. Борбордук аппарат жетекчиликтен жана түзүмдүк бөлүмдөрдөн турат. Улуттук статистика комитетинин жетекчилиги төрагадан, төраганын биринчи орун басарынан, 2 орун басардан, алардын бири Улуттук статистика комитетинин төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан дайындалат жана аппараттын жетекчисинен турат. Түзүмдүк бөлүмдөргө статистиканын 5 башкармалыгы, 14 статистиканын бөлүмү жана укуктук экспертиза сектору кирет. Интеллектуалдык маалымат
маалыматтар борбору жана статистикалык изилдөөлөр жана квалификацияны жогорулатуу институту Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин ведомстволук мекемелери болуп саналат. Интеллектуалдык маалымат борборунун негизги максаты баштапкы статистикалык маалыматты автоматташтырылган иштетүүнү жана коопсуз сактоону жүргүзүү жана маалыматтык, прикладдык, технологиялык ресурстарды түзүү, колдоо боюнча иш-чаралардын бардык түрлөрүн камсыз кылуу. Институттун максаты методологияны иштеп чыгууга жана өркүндөтүүгө, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана республиканын социалдык экономикалык абалына мониторинг жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү. Ошондой эле статистика системасынын, мамлекеттик башкаруу секторунун, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерин статистика, бухгалтердик эсеп жана башка багыттар боюнча окутууну жана квалификациясын жогорулатууну уюштуруу. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети облустук деңгээлде 7 аймактык башкармалыкты камтыйт. Алар Баткен, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын, Ош, Талас жана Чүй облустук башкармалыктары. Бишкек жана Ош сыяктуу 2 шаардык мамлекеттик статистиканын башкармалыктарынан, ошондой эле 47 райондук статистика органдарынан турат. Ошентип, биз силерге Кыргыз Республикасында статистиканы өнүктүрүүнүн негизги этаптарын, расмий статистиканын концепцияларын жана милдеттерин, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы расмий статистика системасынын уюштурулушун сунуштадык. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн бул слайдта бул актарга шилтемелер берилди.